Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, наконец, праздник футбола к нам пришел, и мы с удовольствием рады вам представить этот матч третьего раунда отборочного цикла на Кубок Азии 2023 года, в котором встречаются команды сборная Кыргызстана и сборная Сингапура. Давайте, дорогие друзья, сразу обратим наш взор на составы команд. Гости наши, сборная Сингапура, сегодня выступает в следующем составе: номер 4 Мухаммад Назруль Назари, номер 6 Мухаммад Нур Адам, номер 7 Сонг Юйонг, номер 8 Шахтан Сулайман, номер 9 Ихсан Фанди Ахмад, номер 10 Мухаммад Фарис Рамли, номер 14 Харис Харун, капитан команды, номер 17 Ифран Фанди, номер 18 голкипер команды Хасан Абдулла Сани, номер 20 Нур Мухаммад Шах, номер 21 Мухаммад Сафуван Бахаруддин. Главный тренер команды, Нишигая Такаюки из Японии. Ну а с составом нашей команды вас ознакомит мой коллега Бахтияр Кыдралиев. Демек, Кыргызстанда алгачкы мүнөттөрдөн дарбазада биринчи номердагы Эржан Токотаев, ал эми коргоочулар оңдон солдуу көздөй кете турган болсок, 14 номердагы Александр Мишенко оң коргоочу, 3 номердагы Тамирлан Козубаев борбордук коргоочу, коргоочандан ары 2 номердагы команданын капитаны Валерий Кичин болсо, бүгүн сол коргонуу бөлүгүндө Бекжан Сагынбаев 11 номер менен, ал эми ушул коргонууга ыктаган жарым коргоочу кызматын 12 номердагы Адыл Абдырахманов аркалайт. Фархат Мусабеков 21 номер менен жана албетте Алимардон Шукуров бул жерде ошол 22 номер менен дагы өз беттешин өткөрөт. Фархат Мусабеков 8 номер кечирим сурайм. Ал эми оң чабуулда болсо 18 номердагы Кайрат Чыргалбек уулу, сол чабуулда жалпыңыздар күткөн гүл жигит Алыкулов, ал эми борбордук чабуулчу кызматын 9 номердагы Эрнис Батырканов аркалайт. Башкы машыктыруучу албетте Александр Кресинин. Жана бүгүн бул беттешти аркалай турган калыстарга токтоло турган болсок, башкы калыс сириялык Ферас Навел, анын биринчи жардамчысы Мухаммед Казас, экинчи жардамчысы Абдуабед Хамза Абдель, ал эми резервдеги калыс Мофет Мухаммед Чабайен, Иорданиялык калыс. Демек, бардык калыстар менен таанышып алдык. Ышкырык жаңырды жана алгач Эрнис Батыркановдун экинчи кабатта топко болгон секирүүсү ийгиликсиз болду. Андан ары Фархат Мусабеков менен Алимардон Шукуров топту көзөмөлгө алып, сол канатка Бекжан Сагынбаев менен көзөмөлгө алууну умтулат. Жана Эржан Токотаев дагы бул беттеште жөн баштаган жок. Топко бутун тийгизгенден кийин өз оюнун баштады. Бекжан Сагынбаев Адылжан Абдрахмановго, Абдрахманов Тамирлан Козубаев менен жана Кыргызстан оюнчулары мына эрте гол киргизүүгө азыр ашыгып турган учурда Эрнис Батырканов кысым барууда. Бул жерде дал ошол Сингапур командасынын капитаны топту көпкө кармагандан кийин коргоочулар аркылуу арка чыгарды. Ал эми экинчи кабатта Валерий Кичин мындай жерден албетте топту утуш керек. Бул рет Сингапурдун 9 номердагы чабуулчусу Ихсан Фанди Ахмад ийгиликтүү болгондагы көрө алдык. Дагы бир чабуул жок. Азыр алдыга узатылган пас жыйынтыгы коргоочулар Гүлжигит Алыкуловдун канчалык ылдам оюнчу экенин жана Гүлжигит Алыкуловго мына персоналдуу түрдө дагы буга чейинки беттештерде даярданып келген, андыктан дал ошол нерсе уланат болуш керек. Ал эми жеке эки команданын статистикалык жүрүшүнө токтоло турган болсок, анда Кыргызстан курама командасы Сингапур менен тарыхта 3 ирет беттешип, анын экисинде жеңишке жеткен болсо, 1 ирет тең чыккан. Да, но при этом, Бахтияр, одна встреча была совершенно недавно, да, в прошлом году, где наша команда в товарищеском матче в Шардже, в Эмиратах, сыграла со счетом 2-1, победила, да, но остальные два матча были очень и очень давно, в 2001 году, в рамках отборочного цикла к чемпионату мира. Наши однажды выиграли и однажды свели матч к ничьей. Вот такой положительный баланс на сегодняшний день, и дай бог он сохранится еще долго-долго, но как минимум сегодня тоже. Нам нужна только одна победа. Сингапур идет в атаку. Было здесь нарушение совсем недалеко от нашей штрафной площади. Весьма опасно. Может быть, Кичин чем-то недоволен. Выговаривает то ли своим партнерам, то ли судье. Непонятно. И это
потенциально угроза нашим воротам. Давайте смотреть. Билесизби, Азамат ага, өткөн жыл 2021-жылы ойногон, анда Сингапурдун негизги делген 4-5 оюнчусу келбей калганын айткан. Мында бардык оюнчулар бар. Андыктан көрөлү, стандарттык абал топту болсо Шагдан Сулайман ишке ашырат. Шагдан Сулаймандын биз кандай бир мына пас чыгарганын дагы көрөлү. Албетте команда белгисиз. Азыр узун пас алыскы бурчка, экинчи кабаттан Козубаев топту алып чыгып кетти. Жана Валерий Кичин, жок, Александр Мишенко өзүнүн стилинде азыр топко жатып туруп чыгарып кетти. Да, молодец, Александр вовремя сориентировался. Там два игрока пошли на одного сингапурца. И здесь надо было разобраться, да, не помешать друг другу и отобрать мяч. Мищенко с этим делом разобрался. Мяч выбил в аут, но продолжается атака на наши ворота. Гости сейчас откатываются понемногу назад, потому что вперед продвигаться тяжело. Вот хорошая передача вблизи наших ворот. Токатаев там задевает мяч и подхватывает Бигджан Сагынбаев, набирает ход по левому флангу. Кому сделать передачу? Смотрит, никого нет. И решил отыграться через нашего капитана. И в центре поля уже мяч направо. Мищенко догоняет его у самой боковой линии. Пытается пройти вперед через пас. Наша команда действует неплохо. И надо постараться развить успех. Постараться надо забить, надо закрепиться на чужой половине поля. И постараться забить быстрый гол. Совсем недавно завершился матч перед текущим, в котором встречались соперники в нашей же подгруппе, в группе F. Сборная Таджикистана выиграла у сборной Мьянмы со счетом 4-0. И там события развивались таким образом. Таджикистан забил, достаточно такой быстрый гол. И затем очень много времени провел в обороне, пытаясь найти в контратаках свое счастье. И таким образом Таджикистан подлобил соперника, который вынужден был идти вперед, так как проигрывал по счету. Вот еще одна опасная атака у Сингапура. Токатаев должен выходить. Молодец, Ирджан вовремя выходит из ворот, забирает мяч в руки. Уверен в себе наш голкипер, так и надо. Еще бы наши защитники, да, Бахтияр, поддержали бы такой почин нашего вратаря и действовали без ошибок. Азамат ага, билесизби, азыр Сингапурдун башкы насаатчысы япониялык Адис, Монголиянын машыктыруучусу япониялык Адис болгон. Андыктан эң бизге ыңгайсыз машыктыруучулар бул япониялык машыктыруучулар. Андыктан биздин көрөрмандар көбүрөөк колдошу керек. Бул жерде көрөрмандар ошол ар бир мүнөттө ак шуңкарларды алдыга сүрүш керек. Ал эми көпчүлүгү эмне үчүн Мирлан Мурзаев жок деген дагы суроолорду узатып жатат болуш керек. Анын башкы себеби бар. Оюндун алдында жаракат алып калган экен. Дал ошол себептен Мирлан Мурзаевди Эрнис Батырканов дагы алмаштырган. Ал эми өткөн жылы Эрнис Батырканов ошол Кыргызстандын улуттук курама командасы үчүн жалгыз гол киргизген болсо, ошол жалгыз гол Сингапурдун дарбазасына кирген. Андыктан өзүнүн көрсөткүчүн дал ушул Сингапур аркылуу жакшылап алууга Эрнис Батыркановдо толук мүмкүнчүлүк бар. Да, вполне возможно. Действительно, очень жаль, что Мирлан Мурзаев не смог в стартовом списке выйти. Игрок очень неординарный, очень опытный. То, что сейчас нам необходимо, у нас такой хороший, я надеюсь, сплав молодости и опыта в команде. Есть замечательные молодые игроки. Вот-вот на подходе уже и дебютанты, да, мы знаем, что два очень известных молодых футболиста, уже достаточно известных, в одном шаге от того, чтобы выйти на поле и, наконец, дебютировать непосредственно в игре. Это и Эрбол Атабаев, это и Бекназ Алмазбеков. Есть они оба в запасе, но смотрим за нашей атакой, вход в штрафную площадь. Со стороны спины был толчок. Что скажет судья? Что скажет судья? Желтую карточку достает. Гульджигитке. Неужели нашему игроку будет желтая карточка показана? Так и есть. Гульджигиту Алыкулову желтая карточка будет показана за то, что он упал. Ну давайте посмотрим. Ну как мне кажется, все-таки захлестнула нога соперника, да? Но по нашим ногам все-таки было касание, было даже такое хорошее касание было по ногам. Ну, контакт был однозначно, что показывает желтую карточку нашему футболисту. Я, например, думаю, что это далеко не однозначное нарушение.
Демек бул жерде эми калыстар чечимди жөн жерден чыгарбайт. Анын чечимдерин караган атайын аймактардагы бар Гүлжигит мындан ары эми болушунча ийгиликтүү ойноого ашыгышы керек. Албетте Гүлжигитке биз ишенебиз. Гүлжигиттин колунан мындан дагы мыкты ойногон келет. Гүлжигитке каршы орой ойноо бүгүн эми күтүлгөн нерсе. Азыр болсо алдыга узун пас жана Сингапур чындыгында мени азыр таң калтырып турган учур позициялык чабуулдарга барып атат. Ийгиликтүү ал учурда дагы. Андыктан Кыргызстан оюнчулары сагыраак болушу керек. Азыр Александр Мишенко тартып алабы топту. Ийгиликтүү топко жетип барды. Андан ары мынтип эми Александр Мишенко топту чыгаргандан кийин Сингапурдун оюнчусу топту Нур Адам Мухаммад каптал сызыгынан алдыга узун пас. Ушул жерде Козубаев чаңылышты жана биз болсо Козубаевдин бутунан кетти деген көрсөтмөнү калыс кабыл алган жок. Байкайлы. Эржан Токотаев дароо Валерий Кичинге, ал эми Валерий Кичин өзүнүн стили бар, алыскы пастар чыгарып келген, ошол нерсени ишке ашырып коюусу ыктымал. Ал эми Кыргызстандын улуттук курама командасы бүгүн өткөн беттешке салыштырмалуу курамда өзгөрүү өтө көп. Ошол эле Мирлан Мурзаевдин ордуна бүгүн Эрнис Батырканов чыкты. Ал эми жарым коргонуу бөлүгүндө дагы чоң өзгөрүү болгону менен башка ошол оң коргону менен сол коргонуда азыраак өзгөрүүлөр бар. Айтор кантсе дагы бул биздин негизги ошол баш турчу тандаган 11 оюнчу. Ал эми 12-чи оюнчу күйөрмандар, алардын дагы азыр жандуу колдоосу керек. Алар футболду сагынып калганда эле азыр бардыгы бирден менен оюнга дагы назар салып турган учур. Валерий Кичин биздин капитаныбыз арттан эмнени ойлоп тапсам экен, кандай пастар менен кирип барсам экен деген өзүнүн дымагын көрсөтүп турат. Алыкулов алдын көзү чуркады. Азыр Батыркановго узатылган пас. Ушул жерден Бекжан Сагынбаев топту алды Гүлжигитке. Эмне үчүн Гүлжигитке жакын турган болчу бул жерде коргоочу. Андыктан жон гана пас бербестен бул жерде командалашындагы кооптуу абалга кептөөдөн оюнчулар бир аз алагдуу болбошу керек. Буга чейин дагы дал ушул 4-номурдагы оюнчу эрежени бузган болчу. Азыр дагы дал ушул Мухаммед Назрул Назари фол жасады. Валерий Кичин узун пас узатабы. Жакшы жаңылыктар көп, өзүңүздөр билгендей эле ушул Кыргызстандын улуттук курама командасына бул ирет эки жаңы ысым кошулду. Ал Бекназ Алмазбеков менен Эрбол Атабаев бар. Андан сырткары Виктор Майердин келгени кубаныч. Турсуналий Рустамовду бул окумашууга чакырды. Ошондой эле бул курамдагы эң улуу оюнчу Валерий Кашуба. Аны дагы бул окумашууга чакырды. Буга чейин Павел Матяшты чакырган болчу. Шукуров азыр диагонал пас жана дарбазачы Мухаммед тагыраагы бул жерде голкиперная команданыкы 18-номурдагы Хасан Абдуллах Суни. Топта алдыга дароо узун пас, калыстын ышкырыгы кайрадан жаңырдай Тор. Сингапурдун командасы чындыгында ушул бул турнирдин алкагында көпчүлүгүн таң калтыра турган талашсыз болчу. Алгачкы мүнөттөрдөн азыр алар дагы эрте гол киргизүүгө ашыгып турган учура. Бирок Кыргызстандын күчү жеңишке сөзсүз түрдө жетет. Шукуров Алыкуловго, Гүлжигит Алыкулов соңку коргошуна соңку жана дарбазанын сыртын көзөйгөт. Албетте бурчтан чыгарып берүү орун албайт экен. Демек бул жерден ушул Гүлжигит Алыкулов жакынкы бурчту табай мелде көргөн. Айтор эми мындан ары кийинки сокку алыскы бурчка дагы кубаттуу орун алат деп ишенип турса болот. Гүлжигит Алыкулов чындыгында эле өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы ашыгатына караңыздар. Өзүнүн ушул стилинде Алыкулов эки оюнчуну жазып туруп жакынкы бурчка сокку жолдогон. Азыр болсо алдыга дагы бир узун пас. Да, действительно, сейчас была атака нашей сборной, такая образцово-показательная, очень быстрый переход, очень хороший быстрый первый пас, да, нашли партнеры игрока в атакующей связке, в атакующей линии нашей сборной, и буквально двумя пасами вывели Гүлжигита Алыкулова на ударную позицию. Это то, что нужно сейчас делать, чтобы Сингапур не шел всеми силами в атаку. Атака нашей сборной! Отбивается Сингапур, и первый угловой. Стандарт всегда опасно. В футболе стандарты необычайно опасно. Очень много нарабатывают команды стандартные положения. Возможно, сейчас что-то мы увидим. Японский тренер показывает защитникам своей команды о том, что необходимо быть плотнее между собой. Но мы смотрим за этим угловым. Алимордон Шукуров подает.
чуть расторопнее оказываются сингапурцы. Да, очень неожиданно. Бахтияр, действительно, все ожидали, что наша сборная с первых минут пойдет в атаку. Ну а Сингапур выстроил свои порядки таким образом, что очень легко убегает в контратаку. Мы видели, как 2 раза достаточно опасно было у наших ворот. Но вот этот пас был зачем сейчас от Алыкулова Гульджигита? Ведь можно было и самому пробить, да, позиция была хорошая, дистанция была неплохая, никто не атаковал. Гульджигит решил найти лучшее решение в хорошей ситуации. Может быть, зря. Может быть, зря. Необходимо отметить, что Сингапур соперник из 4-й корзины, да, при жеребьевке нам достался именно соперник в лице сборной Сингапура. По словам тренера, главного тренера нашей сборной Александра Сергеевича Крестиня, Сингапур является самой сильной сборной из всех, кто был в 4-й корзине. Поэтому недооценивать эту сборную, конечно же, нельзя. И мы с вами видим, дорогие друзья, что команда гостей действительно предлагает очень много вариантов развития атаки, создает проблемы нам в обороне, не давая всецело рассматривать разные варианты для продолжения своих атак. Да, очень часто при обрыве, при перехвате, при потере мяча очень быстро гости уходят в атаку. Ну вот сейчас хорошо навязал Александр борьбу, не дал освободиться своему сопернику, чтобы он не сделал хороший пас вперед на своих сокомандников, да, и их атака, скажем так, в зародыше осталась, не получила своего развития. Ну а красные, наша команда идет вперед. В троечке здесь разыгрывают между собой мяч. Шукуров сейчас налево, Сагынбаев, Алыкулов. И на второй темп передача. Можно пробить. Один умеет это делать. Умеет Абдурахманов бить издалека. Это необходимое качество. Да, по этой игре видим мы, что образовываются дыры в опорной зоне соперника. Этим надо пользоваться. И Абдурахманов очень вовремя пришел на эту позицию и пробил. Мяч, правда, прошел выше ворот, но это ведь только начало, хотя уже подходит к концу 15-я минута матча. Счет не открыт, 0-0. Азамат ага, байкадыңызбы, азыр Кыргызстан оюнду бир аз жайлатып, шашпай чабуул баштады эле. Мына алгачкы соккудагы орун алды. Демек, дал ушул ыргакта мына шашпай карап ойносок бардыгы керемет болот болушу керек. Узун пастын бул беттеште кереги жок экенин көрүп атасыздар. Анткени алдыда Кайрат Чыргалбек уулу, Гүлжигит Алыкуловна, Эрнис Батыркановдон башкасы баш менен ойной албайт. Андыктан жер менен ойын керек Кыргызстанга. Адылжан Абдурахмановго Гүлжигит Алыкулов пас узаткан, бирок максатына жеткен жок. Азыр Алимардон Шукуров Гүлжигит Алыкуловго пас. Офсайд жок! Кимге пас? Чындыгында Алыкулов коргоочунун мына байкабай калды болушу керек. Валерий Кичин алыска топту алып кеткен жок. Жана биздин оюнчулар мына борборд көлтөн кайрадан Алимардон Шукуров, Эрнис Батырка жок. Кайрат Чыргалбек уулуна Кыргызстандын премьер-лигасындагы эң ылдам оюнчу болчу. Азыр Казакстанда дагы эң ылдам оюнчулардын бири болушу керек. Эсиңиздерге салып өтөлүм. Бул сезондун башында Кайрат Чыргалбек уулу дал ошол Казакстандын чемпиондугуна дагы өткөн. Ал эми Кайрат Чыргалбек уулу Кыргызстандын ошол улуттук курама командасы үчүн 2 гол киргизген. Бүгүн көрсөткүчүн жакшылатууга ага да мүмкүнчүлүк бар. Александр Крестинин бүгүн ойлуу, анткени өтө чоң жоопкерчилик бар. Алимардон Шукуров бул ирет сол бут менен, оң бут менен окшоду, сол бут менен көтөрүлгөн пас жана Батыркановго жеткирбей мынтип Сингапурдун коргоочулары топту таладан чыгарып дагы жетишти. Демек, ким каптал сызыгынан узун алыска ыргыт бере ала турган оюнчулар керек. Ал албетте Бекжан Сагынбаев. Бу дегиче жакын пас менен көрөлүп артка жана Батырканов бул жерде командалаштарды издеп атат. Бирок дал ушул пасты туура ачылган адам болгондо анда барды керемет болмок. Бирок Сингапурдагы жөн эле келген жок, жеңиш үчүн келди. Андыктан ойун өтө орго турат. Сокку Кайрат кайда? Кайрат Чыргалбек уулу өтө азамат классный жерде олгоба өтө керемет
керемет учур болгон. Кайраттын ылдамдыгы дагы бар. Менимче мындай учурлар дагы да болот. Мына Сингапур алгачкы мүнөттөрдө көрсөткөн темптен кайтты, эми алар акырын ойноп баштады. Ушул нерсе Кыргызстан улуттук курама командасына артыкчылык берип турат. Андан сырткары күйөрмандардын колдоосу дагы кадимкиден азыр сезиле турганын айтсак болот. Караңыздарчы, бир аз гана дарбазадан бийигирээк кетти, бирок бир аз эсептелбейт да футболдо. Кайрадан Сингапурдун дарбазачысы алдыга мына экинчи кабаттагы күрөшкө Валерий Кичин бул ирет позицияны туура эмес алып алган. Ага карабай Бекжан Сагынбаев сол канат менен алдын көздөй киреби жок. Командалык жүрүшкө жана Кыргызстандын оюнчуларынын бир катачылыгы Валерий Кичин аркылуу узун паска чыгуусу. Валерий Кичин экинчи таймда чарчап калат да андан ары өзүн көрсөтө алат. Андыктан Валерий Кичинден башкалар дагы алдыга пас бериш керек. Да нет, я думаю, что на самом деле Валерий проводит замечательный сезон. В этом году, да, успешно играет его команда в чемпионате России. Это ФНЛ. Очень большой, длинный сезон был у нашего капитана. И в сборной он, в принципе, достаточно неплохо справляется со своими обязанностями. Несмотря на то, что, как я говорю, сил было оставлено в тех матчах немало. Мы сейчас смотрим за развитием нашей атаки. Батырханов оказался на левом фланге. Передача назад и мягкий такой навес в зону, где должен был быть Фархат Мусабеков. По крайней мере, он там обозначил себя, забрал мяч и сделать передачу хорошую. Есть передача, вход в штрафную, вдоль штрафной. Пас не получился, подкараулил Мищенко налево. Наши держат мяч, это хорошо. Да, ушундай ойнош керек болчу жана эле. Азыр Алимардон Шукуров кимге? Гүлжигит Алыкуловго соончок менен көтөрүлгөн пас. Экинчи кабатта күрөш жана экинчи кабатта азырынча кандайдыр бир ийгиликтүү ойну жүргүзгөн мүмкүн болбой турганда көрөдөстөр. Сингапур ал ортодо сол канат менен чыгып кетүүгө ашыгып атат. Батырканов кайрадан мына жакын барды. Бул жерде чындыгында эми анын ылдам кирип келип калганы гана болсо, башка учурда талашууга да негиз жок болчу. Кыргызстан оюнчулары бара-бара мына дем алып атат. Бул жоопкерчиликтүү оюн Кыргызстан оюнчуларынын желкесинде дал ошол жоопкерчилик да турат. Анткени өз үйүндө жеңилип калуу болбойт, өз үйүндө жеңиш гана керек. Менин эсим бар, 2013-жылы Кыргызстан улуттук курама командасы Бишкекте Бангладеш, Макао, Тажикстан менен беттештерди өткөрүп, ушул Азияга тандоо болчу. Анда дал ошол 3 оюнду тең 1-0 эсеби менен жеңген болчу. Бүгүнкү алдыдагы 3 оюнду Кыргызстан кандай эсеп менен жеңет? Бул дагы баарыбызга кызык. Бирок эң негизги жеңиш керек дечи оң канат менен Сингапурдун чабуулу бара жатат. Узатылган пас. Козубаев коргонуу Азамат Тамирлан Козубаев канча дагы мына коргоочулук кызматын көрсөт. Ал эми Валерий Кичин өз позициясын көбүрөөк өткөрүп жиберди. Сак болуш керек Валерий Кичин, канча дагы команданын капитаны, соңку коргоочу катары Кичин калыш керек эле, бирок ал нерсени азырынча көрө элекпиз. Бул жерде болсо мына өзүңүздөр көргөндөй экинчи кабаттагы мына дарбазаны көздөй жолдонгон соккуну Эржан Токотаев колго алгандагы азыр Кыргызстан оюнчулары эми арттан ашыкпай өз чабуулдарын баштап жаткан учур. Бекжан Сагынбаев Тамирлан Козубаевга. Видно, что соперник готовился к игре с нашей сборной. Да, понимают они, что Бекжан игрок очень неплохо действующий в атаке. Да, очень много он раз уже в этом матче непосредственно принимал участие в атаке, и не всегда успевает он вернуться назад. Как раз таки соперники вот эту атаку провели через зону Бекжана Сагынбаева. Да, если мы хотим атаковать, наши фланговые игроки должны подниматься, подключаться к атакам. Мы видели, вот как Бахтияр говорил о том, что вроде бы пошла такая размеренная игра. Да, ближайшие игроки стоят размеренно, но выбегает другой, третий игрок, на скорости подхватывает мяч. И это становится неожиданностью для соперника. Мы так провели несколько атак последних. И вот как раз таки Бекжан Сагынбаев участвует в таких атаках, выбегает, да, вроде бы незаметно из-за спины соперника. И сборная Сингапура этим пользуется. Но в очередной атаке наша сборная может ведь пробить издалека. Еще один удар в соперника, попадает мяч, возвращается назад. Мусабеков ищет продолжение. Поджимают сзади гости наших игроков. Надо найти хорошее продолжение. Мищенко с мячом выпутывается из этой паутины. Передача назад и налево Кичин отдает. Сагынбаев. Алыкулов топ менен бул ирет Шукуровго береби. Алыкулов жана Алимардон Шукуровдун азыр
пас менен сокол калдагы жыйынтыгы мына мынтип дарбазадан топ оюнга кошулат. Айтор канча дагы Алимардон көп пас күттү. Ал нерсени ала алгандан кийин мына мынтип эми дагы ачылып бара жаткан учурда соккага тийип калды. Бирок барган сайын ошол оюн окшоштат. Жалпы көрөрмандарга мына күмүш сырга катары кулагын айта кетели. Кыргызстанда муун алмаштат, жаштар көбөйдү. Бүгүн Бекназ Алмазбеков эң жаш дебютант болот биздин тарыхыбызда эгер чыгып калса. Ошондой эле Христиан Браузман бар, болгону 18 гана жашта. Андан сырткары Эрбол Атабаев, Гүлжигит Алыкулов, Алимардон Шукуров. Айтор азыр эсепти көрсөк жаш оюнчулар өтө көп. Андыктан бул бардыгы биздин кубанычыбызга. Кайрат Чыргалбек уулу жетип алышы ыктымал топко дегиче жок. Сингапурдун коргоочулары. Но если Гульджигит Алыкулов и Алимардон Шукуров уже закрепились, да, в составе, даже стартовом составе нашей сборной, это только предстоит сделать тем молодым игрокам, которые сейчас вызывают наибольший интерес у болельщиков. Это и Бекназ Алмазбеков, и Эрбол Атабаев. Им только предстоит этот путь. Им сначала нужно дебютировать так, чтобы их игра не вызывала никаких сомнений, чтобы они добавили еще силы нашей команде. И тогда, я уверен, у нас будет очень хорошая, прекрасная сборная из молодых игроков на годы. Атака нашей команды продолжается. Алыкулов. Хороший пас, можно пробить. Ложится под удар. Там кто-то из соперников. Не дают пробить поворотом прицельно. А вот здесь проигрывать, конечно, позиционно нельзя. Кузубаев вроде видел, где находится мяч, но на мгновение потерял за спиной своего соперника, чем он воспользовался. Но благо было нарушение, и Кузубаев упал, но не потерял мяч. Гүлжигит Алыкулов азыр кайрадан көрөрмандардын демин чыгарат болушу керек дегиче топту коргоочунун бутуна тийип калды. Шукуров көтөрүлгө узатылган пас, бирок коргоочулардан ары өткөн жок. Сингапур бүгүн экинчи кабатта өтө ийгиликтүү ойноп атат. Андыктан биздин оюнчулар балким жер менен топту ойноп көрсө да болмок. Азыр мына дал ушул Валерий Кичинин кесе чыгарган пасы Шукуровго, Шукуров Алыкуловго, дарбазага пас узатылабы. Алыкулов азыр өзгөрүп барышы ыктымал. Жана сыртты көздөй Александр Мишенко. Бул жерден эми шашпаш керек. Дагы бир экинчи кабаттан көтөрүлгөн пас. Кыргызстандын кысымга ала берет. Сингапур болсо бул беттеште эми коргонгондон ийгилигин жаратууга ашыгат. Дагы бир пас. Батырканов алдыдан күткөн болчу. Жана мунун жыйынтыгынын бардыгында эми Сингапурдун оюнчуларына бир нерсени баса ойлош керек. Физикалык өтө күчтүү экен. Ылдамдыктарын караңыздар. Биздин ушул коргоочулардан өтүп кетти. Болбосо ушул Валерий Кичин жаман эмес ылдамдыгы бар эле. Андан сырткардан ушул биздин оюнчулар өзүн ийгиликтүү көрсөткөнгө толук дарамети бар. Бирок бүгүн чындыгында эле өзгөчө бир беттеш жана ар бир команда өзүнүн алгачкы оюнунда жеңилгиси келбейт. Ошол нерсенин артында Сингапур намыска таян ойноп аткан болсо, Кыргызстандын оюнчулары күйөрмандардын алдындагы жоопкерчилик менен ойноп жатат. Андыктан колдоо гана керек. Дагы бир ирет Бекжан Сагынбаев өзүнүн позициясында жок. Ошол жактан узатылган пас, жыйынтыгы Тамирлан Козубаев сактап атат Бекжан Сагынбаевдин ошол катачылыктарын. Канчага чейин бул уланат белгисиз. Азыр Шукуров Гүлжигит Алыкуловго, кайрадан Алимардон Шукуров, Александр Мишенканы оң канаттан чабуулга кошту. Александр Мишенко эмнени ойлоп табат? Шукуров менен кайрадан жакын жүрүш. Айтор ушул эгер оюн ушул ыргакта улана бере турган болсо, анда биз экинчи таймга жетпей эле алмашууну көрүп калышыбыз ыктымал Кыргызстан улуттук курама командасынан. Азыр Бекжан Сагынбаев сол коргонуу бөлүгүнөн кирип бара жатат. Валерий Кичинге пас узатты. Валерий Кичин узун пас узатышы керек болчу дегиче мына тама эмес пас. Анын жыйынтыгы Кыргызстан оюнчулары топко азыр толук ушул көзөмөлдө жүргүзүп атат. Менимче бул беттеште ушул Кыргызстандын улуттук курама командасынын күчтөнтө турган оюнчулардын саны бир топ алмашууда. Аларды азыр айтууга негиз жок болуш керек. Бекжан Сагынбаев бул жерден Фархат Мусабеков жок. Ооба, Фархатка Адылжан Абдрахманов аркылуу. Адылжан кимге беришти? Эки жакты карап эч ким жок. Жыйынтык артка коргоочулар аркылуу Кайрат Чыргалбек уулу ылдамдык менен бир качып көрөбү? Жок. Азыр Кайрат дагы мына ушул оюнчуларды өзүнө жакын тартып, башка оюнчулардын ачылуусун күтүүдө. Жана биз байкайлы Александр Мишенко арттан Мишенко Козубаевга. Козубаев албетте алдыга далышына узун чыгарып берүүдөн башка арга жок болуп калган. Батырканов топко күрөшүнү ийгиликтүү жүргүзөбү? Жок, кычкырык жок. Андыктан ойноо керек. Мындан ары дагы дегиче мынтип Кыргызстандын оюнчулары
толук өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө бар күчүн дагы ортого салып турган учуру. Демек Сингапур дал ушул 27-мүнөткө чейин өзүнүн ийгиликтүү көрсөтөт. Айрыкча экинчи кабаттан Кыргызстандын оюнчулары болсо буга чейин эмне бар? Гүлжигит Алкулов 3 жолу кирип көрдү. Үчөндө тең сокку ийгиликтүү болгон жок. Биринде дарбазанын сыртына, биринде Шүкүрөвдүн башында, биринде болсо ошол сокку жолдого мүмкүн болбой пас берген, ал пасты кайрат дарбазага жолдой албай калган. Демек Гүлжигит жаман эмес, мына өзүнүн толук милдетин аткарууга азыр ашыгып турган учур. Ал эми Бекжан Сагынбаев экинчи кабаттан кайрадан топко күрөшүп көрдү. Жыйынтыгы дал ошол Бекжан Сагынбаевдин башынан топ даланы таштап кеткенден кийин эми Сингапур өз бактысын Кыргызстандын айып таласына жакын жерден каптал сызыгынан издейт. Назрул Мухаммад топто. Назрул Мухаммад алдыга чыгарган пас. Сингапурлуктар кармабаш керек. Колду алып ойнобосо анда азыр бир аз эле катачылык болсо калыс ал жерден ошол фол каттап коюшу толугу менен мүмкүн. Жана топ Сингапурдун оюнчуларында. Арт көздөй узатылган пас. Көрөбүз, мына мынтип кесе чыгарылды. Жана Эржан Токотаев, албетте Кыргызстандын бүгүн эми жарымына командага тете болгон оюнчусу Гүлжигит Алкуловго керемет пас узатып берди. Бирок экинчи кабатта эми өзүңүздөр буга чейин көргөндөй эле Сингапурдун коргоочулары алда канча ийгиликтүү ойноп жаткан жайы бар. Адылжан Абдрахманов эмне болду деп сурап атат. Анткени ушул жарым коргоочу катары ал топту тартып алыш керек жана чабуул баштап берүүгө бар күчүн жумшоосу абзел. Демек бул ирет эми борбордук коргоочусу 17 номурдагы Ирфан Фанди фол жасалган жерден топту. Да, немножко игра выровнялась, да, Сингапур стал атаковать немного чаще. Несколько атак провела наша сборная, довольно-таки неплохих, но успеха добиться не удалось. И Сингапур в очередной раз сейчас идет по правому флангу вперед. Там скапливается небольшое такое количество, достаточно для того, чтобы проводить атаки, там комбинировать, да, делать пасы друг другу и делать передачи из зоны ответственности Бекджана Сагынбаева. На это, я думаю, обязательно обратит внимание наш главный тренер в перерыве. Немножко будет скорректирована игра, я уверен. Моменты у нас есть неплохие, достаточно. Давление мы на ворота соперникам осуществляем. Вот, посмотрите, голкипер сейчас пытался выбить мяч подальше, но низом мяч пошел, и можно было перехватывать его, но поднимает руку сейчас судья. Видимо, там было какое-то нарушение. Нет, скорее всего, это было вне игры. Да, положение вне игры. Кичин налево. Бекджан Сагынбаев с мячом. Ну, пора уже нашим провести хорошую такую акцентированную атаку с ударом, со средней дистанции, может быть, с дальней дистанции. Потому что зайти прям в штрафную площадь, если нам и удается, то соперников в ней оказывается слишком много для того, чтобы пробить прицельно поворотом, сделать передачу хорошую, пусть даже на ход кому-то забегающему. Не получается. Возможно, надо сделать выводы из этого и попробовать с дальней дистанции побить. Возможно, побороться там за отскок от вратаря. Вот еще один момент. Батырканов там борется, падает. Нет, судья показывает, не было там нарушения. Можно играть. Мищенко с мячом. Ну надо, ребята, давайте поднажмем. Давайте поднажмем немножко. Такое чувство, что совсем немного и соперник дрогнет. И вот здесь Алыкулов на добивании чуть-чуть оказался не точен. Да, там соперник активно мешал. Вот подставил бы сейчас ногу Гульжигит как следует. Первый мяч залетел бы в ворота Сингапура. 0-0 пока. Давайте посмотрим за повтором этого момента. Гүлжигит азыр бул жерде эки коргоочунун ортосунда болуп калган, андыктан мындан жакшыраак сокку жолдоп атак мүмкүн эмес болуш керек эле. Сингапур сол канат менен чабуулун баштап бара жатат. Мишенко өтө кереметтүү жерден топту тартып алды. Фархат Мусабеков Адылжан Абдрахмановго узунураак пас чыгып калды. Дагы жыйынтыгы Сингапур азыр өзүн кайрадан ийгиликтүү көрсөтүүсү толугу менен мүмкүндөгүчө чабууланууда. Кирип барабы топ менен жок. Командалык жүрүшкө Сингапур бул беттеште жон гана сокку жолдобойт. Ал ишенимди 100%-ына абалдарда гана
өзүнүн бактысын сынап көрүүгө ашыгып турган учур. Азыр кесе пас чыгарып көрдү, анын бардыгы артта калды. Эми Эржан Токотаев мына ашыкпай келе жатат, командалаштарына айта турган сөзүн айтты. Казакстандын премьер лигасында быйыл Эржан Токотаев өзүн өтө активдүү көрсөтүп атат. 6 беттешти мына гол өткөргөн жок. Менимче ошол Казакстан премьер лигасындагы гол өткөргөн дарбазачыларда 1-орунда турат. Андыктан таланттуу жаш дарбазачы азыр Эржан Токотаев алдыга узун пас узатты. Экинчи кабатта топко Фархат Мусабеков жок, Батырканов талашып көрдү. Андан ары Кайрат Чыргалбек уулу сол коргоочуну кысымга алгандан кийин Кыргызстандын оюнчуларында кайрадан топ бар. Карамагында Александр Мишенко карама каршы багытка Бекжан Сагынбаев аркылуу Сагынбаев Алыкуловго, Гүлжигит Алыкулов бул иретте эмнени ойлоп табат? Чындыгында дал ушул Алыкулов азыр кандайдыр бир өзгөчө ой жүгүртүү менен бир нерсени ойлоп табууга ашыгып турган учурда Алимардон Шүкүровдун пасы Сингапурдун оюнчусунан ары өткөн жок. Кайрадан эле Алыкулов жана Шүкүров. Эми бул ирет узун пас. Кайрат Чыргалбек уулуна керемет пас барган. Кайрат коргоочулардын артынан көрбөй калды дагы. Биз болсо эми кайрадан дагы бир ийгиликтүү чабуулду күтөбүз. Ал эми бул жерден кайталоодон улам көрсөңүздөр болот. Алимардон Шүкүров алыскы буруштан Кайратты күткөн эле, Кайрат болсо бутуна топ келип жетерине кайсы бир деңгээлде ишенбет дегени менен жок. Коргоочунун бутуна тийген экен, демек бул жерде бардыгы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Алимардон Шүкүровдун азыр. Да, и мы видим, что Кичин пришел в штрафную площадь. Адилджан Абдурахманов — это игроки, которые хорошо умеют бороться на втором этаже. Кичин там чем-то недоволен. Ну правильно, Кичину надо сейчас взбодрить нашу команду. Надо, чтобы команда играла еще лучше, еще больше нагнетала давление на соперника. Подача! Адылжан Абдурахманов сол канатка Сагынбаевка. Кайрадан Адылжан Абдурахмановго. Адылжан эмнени ойлоп табат? Сагынбаевка топту калтырды. Бекжан Сагынбаевдин көтөргөн пасы, сокку жана бул жерде Тамирлан Козубаев топко болушунча бой таштаганы менен ийгиликтүү оюн жүргүзө алган жок. Кайтор чабуулдар көбөйдү, соккулар дагы көбөйдү. Эми мына голго жакындап бара жаткандай дагы таасирлерди калтырат. Канча дагы ал гол дагы бизге көпкө күтүрөм күйөрмандарды кубанычка бөлөйт деп ишене туралы. Азыр арткы бөлүктөн Сингапур мына мынтип кайрадан позициялык чабуулга өтүүдө. Борбордук бөлүккө узатылган топ. Ушул жерден топту керемет кабыл алды. Алыстан сокку! Кооптуу чындыгында. Бул 11-чи номер беле жок. Мен жаңылышам. Бул жерден ошол Сингапурдун оюнчусу болушунча өзүнүн ийгиликтүү көрсөтүүгө ашыккан. Караңыздарчы, алыстан жолдогон сокку Токотаевга жок. Биздин сокку жолдогондо ошол оюнчуга тийип калган. Анын жыйынтыгы менен эми бүгүнкү беттештеги Сингапурдун оюнчулары алгачкы буруштан чыгарып берүүнү ишке ашырат. Ал кандай ишке ашат көрөлү. Канча дагы ар бири өзүн ийгиликтүү көрсөтүүгө дагы бел байлап турган учур. Күйөрмандардын колдоосу керек. Бул болсо Шагдан Сулаймани көтөргөн пас алыскы бурчка. Ал жактан Эрнис Батырканов жок, Фархат Мусабеков топко чыккан жана бардыгын артта калтырып кетти. Күйөрмандар болсо өзүнүн колдоосун демин көрсөтүп, дагы да болсо Кыргызстандын улуттук курама командасы мындан дагы кереметтүү колдоп алууга даяр экенин жар салып турган учур. Ал эми бул ирет капталсыздан топту оюнга кошот. Ал эмне менен жыйынтык аттагы албетте. Очень долго сборная Сингапура вводит мяч за боковой линии. Ооба, эми канча дагалар бул беттеште жок эле дене тең чыгууга ашыгат болушу керек. Да, конечно, их ничья вполне устроит, я думаю. Там нарушение было. А уже 35 минут прошло с начала матча, 10 минут до перерыва. Ну, давайте... 37-чи минут башталды, демек убакыт барган сайын аз калып бара жатат. Да, давайте посмотрим, что у нас на скамейке запасных у сборной Кыргызстана. Кем можно усилиться, так это... ой, что такое там творится? Очень рискованно, конечно. Ну, подряд несколько ошибок у нас. Надо собраться, ребята. Нельзя столько делать ошибок. Вот сейчас бы какой-нибудь перерывчик, да, взять. Передохнули, чтобы ребята. Нарушение.
Да, там нарушение было правил. На скамейке запасных у нас 4-й номер есть Хайрат Изаков, есть Христиан Браузман, Виктор Майер, Турсунали Рустамов, Мирлан Мурзаев, Калызбек Акималиев, Муралимджон Ахмедов, Валерий Кашуба, Бекнас Алмазбеков, Бахтияр Дюшебеков, Абай Бакалеев и Эрбол Атабаев. Как вы думаете, Бахтияр, кем можно усилить игру после перерыва? Жеке менин байкашым боюнча азыр ушул коргонууда бир аз катачылык көп болуп атат, андыктан коргоочуларды карайт болушу керек. Эң негизгиси анткени ошол жактан өзүңүз көргөндөй эле мына ийгиликтүү борбордук бөлүккө чейин топ жетпей жатканы машыктыруучуну дагы ойнотот болуш керек. Бул стандарттык абал көтөрүлгөн топ жана экинчи кабаттан Токотаев, Азамат Эржан Токотаев өтө кереметтүү сейвди жасоодо. Коргоочулар мынамытып Валерий Кичин дагы азыр Эржан Токотаевдин алкап турган учуру караңыздарчы. Эржан Токотаевга бул кыйкыруулардын баары, бул колдоонун баары Эржан Токотаевга. Азамат бул жерде андан башка айтууга сөз жок. Биз болсо жүрүштү улантып көрөлү. Кайрадан эле топто Шахдан Сулаймани. Сулайманинин узаткан пасы жакынкы буручта коргоочулар көзөмөлгө алды. Жана Алимардон Шүкүров азыр чабуулду мына баштаган учурда. Биз болсо жүрүштү көрөлү. Калыс сары айкагазды дагы 6-чы номурдагы Мухаммад Нур Адамга сары айып кагазды көрсөттү. Демек 6-й номер, да, Мухаммад Нурадам получает желтую карточку за то, что сбил Алимардона Шукурова. Начало атаки могло получиться у нас очень и очень хорошим. Там Алимардон мог один выходить против еще одного защитника, а там рядом были и еще партнеры. Фархат Мусабеков вперед. Но не нашел там Александр никого из наших. А здесь нарушение. Да, и по Зубаеву, наверное, не надо здесь апеллировать судье. Видно, что судья очень резкий. В предыдущем эпизоде он дал желтую карточку сингапурцу не только за то, что тот сорвал атаку, но это обязательно, но и за то, что тот очень резко воспринял решение судьи в свой адрес. Я думаю, все это вместе повлияло на то, что судья показал горчишник 6-му номеру сингапурской сборной. 0-0. 40-я минута почти на исходе. Совсем немного времени до конца первого тайма. Еще одна желтая карточка будет. Пожалел судья 17-го номера Ирфана Фанди, да, за то, что тот не давал мяч, всячески мешал нашему игроку. Кичин с мячом. Финтит Кичин на своем фланге. Да. Но левый центральный защитник, вот он сместился сейчас к левому флангу. Видимо, есть такое указание Бигджану идти немножко выше. Нет, Бигджан, знаете, занял место Кичина сейчас, в то время, когда Валерий отдавал передачу. Ну вот они вернулись на свои места. Вот Кичин на позиции центрального левого защитника. Высматривает он кого-нибудь впереди. Есть кому сделать пас. А нашим надо идти вперед. Алимардон Шукуров догоняет мяч. Да, догнал. Назад передача. Подача в штрафную нужна. Там есть Эрнис Батырханов и есть Кайрат Джералбекулу. Ну вот, кстати, Бахтияр, как мне кажется, Бекнас Алмазбеков хорошо бы вышел на правый фланг нападения вот вместо Кайрата Джералбекулу. Ну вот сейчас Адиль. Нет, не получается ему выгадать момент для удара. Бизде Виктор Майер дагы бар экен, унутпашыбыз керек. Тажрыйбалуу оюнчу, 32 жашта. Менимче Виктор Майердин чыгыш деле командага жардам берет болуш керек. Канча дагы эми Бекназга бир бул беттеште эми
жашы oyuncu деп бир 10-15 мүнөттөн ашык бербесе керек деген менде жеке пикир бар. Андыктан канча дагы башкы машыктыруучунун чечимин күтөлү. Биздин машыктыруучу өзүңүздөр билгендей таң калыштуу чечимдерди кабыл алып коет. Андыктан күтөлү. Да, увидим. Увидим после перерыва, каково будет решение нашего тренера. Но я думаю, конечно, с этим согласятся многие из вас, дорогие друзья. Тренер наш не будет доволен тем результатом на табло, которое сейчас видят все болельщики сборной Кыргызстана. Сагынбаев в центр, Шукуров. Рядом Абдурахманов есть, но идет мяч вновь на фланг. Немножко неудачно сейчас действовал Кайрат Жырлабекулу. И атака сингапурской команды. Жеке Козубаев ишке жарайбы. Козубаевди жазгырды. Алыскы бурчка пас. Валерий Кичин, Азамат. Нет, это Мищенко. Александр Мищенко. Александр Мищенко спасает. Второй спаситель наш. Второй. Первый был Эрджан Токатаев, а второй спаситель Александр Мищенко. Вот если бы не он, очень-очень тяжело бы нам пришлось. Вот я уверен. Молодец, Александр. Все прочитал, все сделал правильно. Японияга каршы ойногондо да өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөткөн, бүгүн дагы өзүнүн жогорку деңгээлин көрсөтөт. Демек экинчи таймда ушул буга чейинки беттештерде билесизби, Кайрат Изаков менен Гүлжигит Алкулов өтө керемет байланышты көрсөткөн. Бүгүн дагы ошол байланышты көпчүлүк күткөн болушу керек эле. Бирок тилекке калса ал нерсе орун алган жок. Ал эми биз дал ушул тыныгуудан пайдаланып жалпы көрүүчүлөрдүн эсине салып өтөлү. Бүгүнкү беттеште Кыргызстандын өлкө башчысы Садыр Жапаров Нуркожоевич да келип стадиондон түз көрүүдө, алдагы эмоцияларын чыгарып, алдагы өзүнүн жандуу күйөрмандыгын көрсөтүп олтурган учур. Андыктан оюнчулар ошол бүгүн бардык бир ошол чоң бир колдоонун жана жоопкерчиликтин астында. Биз болсо Кыргызстан улуттук курама командасына колдоону улантабыз. Валерий Кичин оюнчуларга нааразычылыгын билдирип атат. Кайсыл жерде кандай ката кетип жатканын айтор. Биз болсо оюндун ошол соңуна чейин байкайлы. Эң негизгиси ошол кайсыл ошол 11 жылдызды талаада ээлегиче бир жылдыздуу машыктыруучуну эгерде машыктыруучу болсо, анда оюнун кереметтүү түрдө жүрөт деген сөз бар. Сингапурдун машыктыруучусуна жөн гана машыктыруучу эмес, туура бир жумуш алып барып жатканын дагы байкасаңыздар керек. Валерий Кичин азыр сол бүтүн топуна алдыга теуп чыгарды. Эрнис Батырканов топту сактоого ашыгууда жана ушул жерден топко болгон талаштан кийин Эрнис Батырканов алдын көздөй кайрадан бара жаткан учур. Биз болсо жүрүштү көрөлү. Кичин ким аркылуу жакын пас Адылжан Абдурахмановго. Адылжан Абдурахманов Өзбекстанда өтө керемет беттеш өткөргөн болчу. Өзбекстан улуттук курама командасына каршы Наурыз купта. Кайрат Жыргалбек уулу оң канат менен көтөрүлгөн пас жана дарбазачы топту кайрадан голго алды дагы. Эң соңку 45-мүнөт жүрүп бара жатат. Резервде калыс кошумча бериле турган убактарды дагы азыр даярдап кармап турган учуру. Келиңиздер, биз болсо көрөлү. Бул ирет Александр Мищенконун капталын көздөй пас узатылган. Анын бардыгы артта калды дагы. Эми кайрадан Эрнис Батырканов бул жерде топко күрөш көрүүсү керек. Батырканов кысымга алууда эң соңку мүнөттөр экенин жакшы билет. Дегиче мынтип Кыргызстандын оюнчулары коргонууда болушунча ийгиликтүү ойного дагы ашыгуусу зарыл. Адылжан Абдурахманов Кайрат Жыргалбек уулуна. Кайрат кирип барабы? Кайрат бул абалды коргоочу окуп койбоду эле. 1 мүнөт убакыт кошулду. Демек, дал ушул 1 мүнөт убакыт. Да, 1 минута остается, не остается, добавляется к основному времени тайма. Но и нашим надо попытаться все-таки забить в раздевалку. Видно, что Сингапур всеми силами защищается, надеясь на какие-то, может быть, контратаки редкие свои, что выходит у них вполне опасно. Ну а нам нужно все-таки постараться добить этот мяч в ворота гостей. 0-0. 45 минут мы видим уже с половиной прошло. Полминуты, значит, добавленной уже позади. Кайрат Жыргалбек-уулу на правом фланге смещается в центр, пытается сделать передачу на Эрниста Батырканова. Но мяч к тому не приходит, и Сингапур сейчас пытается выйти из обороны в атаку. Мяч потерян. Аут. Есть возможность провести одну атаку. Или нет? Жок, калсыныш жаңырды. Да, все-таки свисток.
Первый тайм, дорогие друзья, в этом тяжелейшем поединке на исходе. Не удается нашей команде показать свои козыри. Да, успешно соперники их нейтрализуют. Но мы очень надеемся на то, что главный тренер, весь тренерский штаб найдет что-нибудь, найдет этот ключик к воротам сборной Сингапура. Демек